Мындай карасаңыздар, мен жерде бир кызык нерсе болду. Мен Темирлан агайга каяша айтып туруп, сендерди ортого түшүп арашалап алайын десем, окшошпай атат. Эмнеге? Бу жерден отуруп ар көздөй карасаңыз да бар жакшы көрүнөт да. Артындагыларды өздөрүнчө сүйлөшүп атат. Ата эне жөнүндө ойлогон деле жок. Атасы барбы жокпу, апасы барбы жокпу, баары бир да сыйлаш керекпи, керек эмеспи, анын эч кандай жок. Булар башка бир көчөдө отургандай, үйүнө кетип бир остановкада отургандай, же камоктун жанында тургандай болуп сүйлөшүп отурат да. Башка теманы сүйлөп атат. Буларга бул тема да кызыктуу эмес. Ата эне жөнү, ата-анада ата да кызык эмес, эне де кызык эмес да. Анан Темирлан агайга кошулам, булар сыйлабайт ата энесин. Сыйласа кунт коюп угуп, микрофонго жулунуп чыгып, андай эмес агай, мындай. Биз ата энебизди 8 мартта эмес, күнүгө сыйлайбыз. Эртемен туруп апа кандай турдуңуз, ооруган жоксузбу? Ата кетип баратасызбы? Муну бут кийимиңизди тазалап койдум, кийип кетиңиз ата деп айтпайт го дейм көбүсүчө. Бир эле жарым эле айтады окшойт. Эмне десеңиздер, бүгүнкү тема аябай эң ыйык тема болчу. Айрым бирөөлөрүңүз уктуңуздар, укпагандар мени өкүнүчтө калдырды аябай арт жагында. Ушакка чейин эле ушу деп эле өздөрү менен өздөрү сүйлөшүп атканы мени өкүндүрөт. Тема аябай ыйык тема, мындан ыйык тема жок. Ата эне жөнүндө болуп аткандан кийин бир күн дагы бирөөңүз эч убакта кышында эшикте жаткан эмессиздер. Бардыгыңыз ата энелердин аркасында жылуу үйдө жаткансыздар. Бирок ушу ата эне тема жөнүндө болуп аткандан кийин көңүл бурбагандарыңызды мени өкүндүрөт. Эми оптимист болуп, келечекте жакшы угуп, жакшы бир нерселерге, ойлорго келет деп ойлойм. Сиздерге чоң рахмат. Мындан кийин ийгиликтер жарата бериңиздер.